Сіздер ойлайсыңдар 22-де шықса эле баары бактылуу жашап атат. Наоборот, мына эми боюнча статистика боюнча 67% ажырашкандар жогорку билимдүүлөр экен. Өтө билими көп болушта зыян экен көрсө. Анткени мындайда диплому аялга чынында эркектин деле кереги жок, күйөөдүн. Жана акча тапкан аялга күйөөнүн кереги болбой атат. Өз негизи аялды кыз кишиге күйөөгө чыктын максаты эмне? Кыз кишиге күйөөгө чыгыштын максаты багуу. Ошо атамдын энемдин моюнда отура бербейин. Ошо Колянын моюна минейин. Ошо Коля баксын. Тезирээк ата энемен кутултайын мен ушу эмен деп. Ошон үчүн тез кетишиңер керек. Кели олчоюп отура бербей 22-23-кө чейин 28-ге чейин. Мына бирөө айтты, эки кыз 27-те 28 экен. Анан кийин күндө жанагы апасы ыйлайт дейт келип алып. Анан эмне болду десем, күндө күйөөбү аялын сөөгөт экен. Муну эки шуркаяны жоготпойсуң деп. Өзүнүн кыздарын муну эки шуркаяны жоготпойсуң деп. Анткени пиво ичет экен экөө. Бир нерселер ичет экен, жана ягуар магуар. Анан ошон үчүн өзүнүн кыздарын аталы сөөгөт дейт. Күндө жана аял байкуш ыйлайт экен. Мен кантип берем деп. Ошон үчүн мындайда биз келип өзүмдө да аялдын милдети, урматтуу туугандар, багуу эмес. Атаны багуу да милдет эмес. Күйөөдү багуу да үй бүлөнү багуу милдет эмес. Ошону биз жакшы билели. Мына башка эркектерде болот. Мен сиз айттыңыз, Түркменистан, Тажикстан, жанагы арабтар, башкалар, баары мусулмандар эркектер болуп атат. Эркектер эркек болойлу, багайлы. Анан силер да чыкпайт экенсиңер. Жакшынакай багалат. Чык десе, жок, мен окуйм. Анан карасаң 25-ке чыгып калдың. Анан кийин бирөөлөр айтты, ой сен акылдуу кыз экенсиң, сен аспирант боло алса, да 3 жыл. Анан кийин уже чачы агарган, тиши түшкөн, бети бырышкан, анан кийин күйөөгө чыгам дейт да. Мына 60-ка чыккандарды көрдүм мен. Күйөөгө чыга албай, доктор болуп алган, же доцент болуп алган, 60-ка чыгып калган. Күйөөгө жок. Bir жолу мен 53-тегі аялды көрдім да. 52-де чыкпай отурат, 72-де, 50-де чыкпай атат. Отурат. О, мына 53-те бирөөдү көрдүм. Анан бирөөдү ээрчитип алыптыр. Анан мына балаң болсом, бул эме дейт. Иним баласы, анан өзүң чыксаң, күйөө чыгарат. Канча келесиң? Канчадасың? 53-те деп. Анан айттым, эмне чыккан жоксуң? Билбейм дейт. Анан сен ата-энең айткан жок белем. Билбейм, ата-энем айткан болуш керек дейт, мен чыккан. Урматтуу туугандар, мына дал ушундай болосуңар. Анан кийин эч кимге керегиңер жок. Чынында өз убагында үй бүлө кура албасаңар кыздар, эч кимге керегиңер жоксуңар. Ата-энеге да кереги жок. Ата-энеге да кереги жок. Ата-энеде надоел болот. Силер ата-энеге надоел, ата-эне силерге надоел. Чын. Силер уже ата-энени мына мен айтам да, кыздар 13-14-ке чейин ата-эне эркелетсе жыргайт да. Анан 13-14-кө чыкканда арын турчу мурдуң сайып кетти. Апасы менен күндө урушат. Аллергия. Вот. Ким керек ошондо? О, Коля керек. Кечке чейин Коля менен сөйлөйт. Езешип. Мен сурап койсом. Ата-энеси кучактаса неприятный. А Коля кучактаса очень приятный.